эстесем эле жүрөгүм эзилип эме болот. Баарыңыздарга салам. Бүгүн менин кухнямда Нургүл конокто. Нургүл буга чейин Москвада 5 жыл ресторанда повар болуп эмгектенген. Аябай сонун даамдуу салаттарды, тамактарды сонун кылып жасайт, выпечкаларды дагы. Азыр болсо өзүнүн сулуулук тармагында сынап көрөйүн деп мастер перманентага окуп, азыр жаңыдан баштап салондо иштеп келе жатат. Анда эмесе Нургүл, кош келдиң менин ашканама. Өзүң жөнүндө кененирээк тааныштырып өтсөң. Кайсыл жактын колуна болосуң, канча ай бери туугансың, үйлөрү калган, Кош болдук. Ассалам алейкум. Менин атым Нургүл. Арабамдын кызы болом. 3 баланын энесимин. 2 бир тууганбыз, үйдө да 2 кызбыз. Советтин кулуна турмушка чыкканмын. Мага келин болуп турасызбы? Не знала. Ооба. Азыр Москвага келгениңизге 6 жыл болуп калды. 5 жылдан бери повар болуп иштеп, мына уже 6 жыл уже профессиямды эмнет этип, сулуулук тармагына өзүмдү сынаганды чечтим. Бул тармакты подростковый мезгилимде эле 16 жашымда кызыкчумун. Бирок по семейным обстоятельствам ага болбой калып, юридическийге тапшырганмын. Еще юристмин. Юрист болуп деле 5 жыл иштедим. Да. Кыргызстанда Ош облустук сотто иштегенмин. Молодец. Ооба. По семейным обстоятельствам баардыгыбыз эле үй салабыз, жай салабыз деп жолдошум экөөбүз Москвага келдик 6 жыл мурун. Жолдошум экөөбүз бир ресторанга киргенбиз сразу эле. Советтикти билесиз, кызганчак болот. Жанына алып жүргөн. Ошентип иштеп калдым ресторанда. Азыр сулуулук тармагында өнүгүү комьюнитиге кошулуп. Сонун. Бүгүн мен үйүм кухняма лично повар келип отурганына аябай кубанычтамын. Эмне салат менен, эмне тамак менен бүгүн биздин көрүүчүлөрүбүздү кубандырабыз. ПП салат болот. Себеби мен уже 1 жылдан бери правильный питанияга өткөнмүн. Себеби ашказан ооруганына байланыштуу правильный питанияны макул көрдүм. Себеби правильный питание жегенде адамдын настроениясы жеңил сезет өзүнө, жеңил жүрөт. Ошол правильный питание салат. Жашылчалардан кылынган салат. Орусча айтмакчы зеленый салат. Бизге бул баары эле доступный эле продукталар. Микс салата, bunun içinde шпинат, руккола, айсберг кетет, огурцы, черри, авокадо. Авокадо бул аял кишинин овощиси деп эсептейм. Себеби мында микроэлементтер, маслалар биздин организмге пайдалуу заттар бар. Капуста, цветная капуста керек деле, себеби анын деле биздин овощи деп эсептелем. Себеби витамин В, витамин Е, анан витамин С биздин иммунитетибизди укреплять этиш үчүн керек болот. Кандай жасалышын көрсөтүп берели. Ошонун арасында мен сага суроолорум болуп турат. Суроолор бергенче азыр эмнеден баштайбыз? Биринчи цветная капустаны бланшировать этебиз 3 мүнөт кез салып. Кайнаган сууга саласыз. Нургүл ар бир эле адам Москвага келгенде бир максат коюп келет да. Биз жөн эле Москвага келип калган жокпуз дегендекчи. Силер кандай максат коюп келгенсиңер? 6 жыл болуптур Москвага келгениңер. Ошолорду ишке ашырганга жетиштиңерби? Ооба, бардык сыяктуу эле үй жай кылабыз деп келгенбиз, жолдошум экөөбүз. Жолдошум үй бүлөдө 7-си. Ошого үй жай кылабыз деп келгенбиз. Ооба, иншаллах Аллага чексиз шүгүр, үйдү бүтөйүн деп калдык. Жакшы. Сол жетишкенди. Цветная капустаны кайнаган сууга салып алдык. Канча мүнөт кайнатабыз? 2 мүнөт, 3 мүнөт болот. Слегка альденте деген, альденте болсо болду. 3 мүнөттө 2-3 мүнөттө кайнатып алат экенбиз. 3 балам бар деп калгансың. Сен бул жакта эмгектенип жүргөнүңөрдө ким карайт, кимге таштап келгенсиң балдарды? Мына акыркы 2 жыл атам, өзүм атам карайт. Мындай эстесем эле жүрөгүм эзилип эме болот. Бул больная тема это для меня. Бирок буга чейин өзүңөр менен болгон. Балам ушул Москвада мектепте окуп, балама жаккан эмес. Себеби билесиз, все-таки өзүнүн кыйын болгон үчүн балам өзү көнбөдү. Патриоттук сезим күчтүү окшойт. Анан мен Кыргызстанда эле окуйм деп өзү айтып калды. Анан атасы дагы решениясына каршы болбой, ошо жакшы. кыздар менен
кыздар дагы уже баягы бир эмеде бир комнатада эме жүрүп эме кылып калган үчүн Кыргызстанга жөнөттүк. Кыргызстанга себеби все равно өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң, кеңири жүрүшүң. Өзү негизи мындай бир нерсеге жетиш үчүн бир нерсе жертва болот экен да. Любой силер үй жай кылып материальный нерсеге жеткичеңди балдарды таштап келгенге туура келип атат да. Никто муну эч ким каалабайт, бирок ушундай нерсеге барып атабыз да. Бул эми убактылуу эле нерсе деп ойлойм. Кудай кааласа үйүңөр бүтсө, балдарыңдын жанында барып, өзүңөрдүн үйүңөрдө жашайсыңар. Иншаллах, мен дагы ошону любой эле эненин ниети балдардын жанында, балдарды өзү тарбиялап, өзү жанында жүрүп мээрин берген все равно башка болот экен. Капустабызды кызыл кылып кууруп алдык. Эми соевый соусту куябыз. Соевый соус эмнеге? Туздун ордун басат. Да. Соевый соус деп айттым. Помидорду алабыз. Чоң болсо 4кө бөлөбүз, кичинерээк болсо помидор чебери 2ге бөлүп алабыз. Мындай уже кошула турган нерселердин көрүп эле аябай пайдалуу салат экенин уже эле көрдүм да. Анан мен дагы бир эки суроолорум бар. Ошолорду берип келет элем сен сураганча. Азыр сен өнүгүү комьюнити аялдар коомунун мүчөсү болуп да жүрөсүң. Кошулганыңа канча болду? Эмне ала алдың? Кандай келип калгансың? 1,5 жыл болду кошулганыма. Интернеттен көрүп эле, Инстаграмдан Айжан эжени көрүп эле. Ошол өзү жазып калды, что бизнес тренинг болот депчи. Анан өзүм ошол мезгилде повар болуп иштеп жүргөнмүн. Анан жүрөгүмөн уже повар эмес, башка сфераны тандап, бизнеске баардык эле эл катары эле бизнес кылам. Кандай дагы прибыльный жак бар экен, тезирээк үйлөрүбүздү салып алабыз деп, эми аял киши билесиз, болсо дагы болсун дей берет. Ошол Айжан эжениден көрүп эле барып калганмын. Получается, бир жылда кандай пайда ала алдың? Бир жылда ошо өнүгүүнүн кыздарын көрүп, ошо термомедти окудум. Салонный сферада өзүм 16 жаштан эле кызыгуу. Сенин бадырыңды туура ачаңды дагы бир тапшырма бар эле. Сенден мурун Пед мага конокко келип кеткен. Ал айтканда ошо менден кийинки келген конокко 5 макалга кап айтырып коңузчу депчи. Анан эми сен совет менен келин экенсиң. Советтер билесиң да, макала тапкай, кыйын. Макул. Биринчи эле анда ырысалды ынтымак. Кыз бар үйдө кыл жатпайт, келин бар үйдө кир жатпайт. Жигитке 70 өнөр аз. Аздык кылат. Энесин көрүп кызын ал. Бешинчиси эле. Ийне менен кудук касабай деп кошуп кое берели. Азыр баарыбыз билимге умтулуп аткан кезибиз. Анда эмесе дагы бир эки суроолор бар. Салатыбыз даяр болуп калды. Огурцуну турадык. Микс салатты салабыз. Үстүнө эле кошуп кете беребиз, Ооба, үстүнө кошуп. Сиздерге мен авокадонун лайфхакын көрсөтөм. Оңой тазалап, оңой бат тазалаганды. Авокадонун мындай кандайын жумшак болуш керек. Ложка менен эле тазалап туруп эле оңой болот. Тазалап турушунун кереги жок. Анан отход дагы аз калат. Сонун лайфхак экен. Мен прям баарын арчыйын бычак менен көбү мусорго кетип калат да. Ооба. Анан эме кылганда дагы муну дагы кылып алсаңыз болот. Оңой алынат. Анын сечи кийиндери жок. Авокадо бул минералдар, маслалар, өтө көп өтө витаминге бай. Именно ПП питание, например, фитнеске баргандар авокадо жеп эме кылышат, кылынча арташат да. Авокадо. Авокадобузду кесебиз. Негизи ошол поварлардын колдору көнгөн да. Азыр мен дагы салон сферада иштеп, колум только аппаратка жакшы койнуп атат окшойт. Кичине болсо да. Ооба, кемеден чыгып калат. Да, прям ресторанский болуп кетти. Ресторанский болуп.
Эми кайнежеме ресторанский кылып бербесем болбойт да. Точно. Да, вообще. Азыр деле кеч эмес. Любой салат палат келгенде киши келгенде чак конокко чакырсаңыз. Конокко дейм да. Кызматта да. Келин кызматка келет го. Да. Менен аралаштыргандан көрө мен дайыма колдо аралаштырам. Тамакты деле, например, колдо жесек ширин, даамдуу болот. Аппетит сразу ачылып, манты, пловту, особенно биздин кыргыз элинде колдо жейбиз. Ар бир адамдын өзүнүн микрочастицалары бар колунда. Ошого тамактар даамдуу болот кол менен кылганда. Аралаштырып, слегка аралаштырабыз. Заправкасы өзү ичинде уже соевый соус кошулган. Бул өтө абдан даамдуу, тоюмдуу. Именно КП питанияга эң сонун салат. Буну как и завтракка, обедке жесеңиздер болот. Кунжут себебиз. Кунжут кальцийге бай. Кальцийси аздарга, кальцийге бай микроэлемент деп эсептелет. Азыр жай мезгилинде бардыгыбыз муздак суусундуктарды каалайбыз. Мен силерге ошондой питательный ол деле ППге кирет. Ошол коктейль жасап берейин. Ал клубнично банановый, култунай менен жана банан менен болгон коктейль. Молочный коктейль. Молочный коктейль. Сону Балдарыбызга деле жасап берсек болот. Себеби мен көп балдарыма жасап берет элем. мен да үйрөнүп алайын. Коктейлибизге клубника, банан, мороженое, süt кетет. Култунайыбызды тазалап алабыз. Сен пока култунайды тазалап салганча мен баардыгыбызды эле кызыктырган соң суроо бар да. Ар бирине берем мен муну. Москвада биз иштегендердин эң биринчи эле кызыктырган суроосу канча зарабатываете деген да. Сен буга чейин повар болуп эмгектениңде канча зарабатывала, канча иштегенден кийин азыр бул салондо сферада канча иштеп атасың? Повар болгондо определенный оклад болот. Күнүбүздүн чыккан выходубузга төлөнөт. Ал перманентный макияжда потологу жок. Эдер канча жакшы мээнет кылып, канча жакшы иштеп, работаларың жакшы болуп, анан азыркы заманда Инстаграм, интернетти жакшы алып барсаң, кете берет, потологу жок. Канча көп иштесең, ошончо зарабатывать этесиз. Перманенттин неси жакшы, свободное время. Записиң болсо, барып жасап кыла бересиң. Когда хочешь, тогда работаешь деген да. Сама себе хозяйка деген болот да, перманентный макияжда. Ягода, фруктыларды сурап алдык. Эми мороженабызды салабыз. 3кө бөлөбүз. Чоң болсо 3кө бөлөбүз. Баткыдай. Мороженойлардын мындай кайсыл ферментте жакшы болот? Коюу болчу. Или ар кандай? Мен стаканчик деген госсовет деген эмени алам. Совет временду баары билсе керек, ал жакшы эме алышат. Мороженосы именно ванильныйсы жакшы. Ошондон алып, ушундай коктейлдерди жасап берем. Нургүлдүн десерти да даяр болуп калды, салаты да даяр. Кандай эми ошентип көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрүнүшү прям аппетитный го. Охлаждающий сон. Мен салаттын баягыдан бери жана ашык болуп атам. Особенно капустасына. Кайнежем менен көрсүнчү салатымды. Сон болуптур. Аябай даамдуу болуптур. Прям полезный тамак. Туз кошпосоң деле баягы соя соусунун даамы чыгып эле. Ошол баланс берет да. Эми тузсуз тамак невкусный болот го. Соевый соус ошо баланс берип. Еще бул жерде көрсөтүлбөй калды. Лимонду дагы сыгып, лимонду сок кошпосоңуздар дагы лимондун өзүн дагы бир сонун даам берет экен. Коктейлден ичип көрүңүздөр. Да, прям домашний сонун коктейль болуптур. Башка жактагыларынан айырмаган турат, Үйдө билесиң кандай продукция кеткен. Без химикатов, без всяких вредных веществ. Нургүл, сен
келип ушундай туура тамактануу боюнча рецепт менен бөлүшкөнгө чоң рахмат. Анан менин үйүмө келген коноктун өзгөчөлүгү кийинки конокко тапшырма берип, өзүнүн кандайдыр бир белегин таштап кетет. Сен эмне тапшырма бересиң сенден кийинки келген конокко, кандай белек бересиң? Сизге дагы чоң рахмат, Мурзия эже, ушул кухняга чакырып, кызыктуу маек кылып бергениңизге сизге ыраазычылыкмын. Кийинки келген мейманга биз эми кыргызбыз, патриоттук сезим күчтүү. Күчтүү болгондуктан гимн ырындап берсин, Кыргыз Республикасынын гимнин. Кыргыз Республикасынын гимнин бир куплетин. Анан канчанчы жылы чыгарылганын дагы айтып кетсе жакшы болот эле. Белегим ламинирование ресницанын белеги. Өзүнүн процедурасын ламинирование ресниц белекке берилет экен. Андай эмесе даярданып келиңиздер. Биз менен болуп ушул видеону акырына чейин көргөнүңүздөргө чоң ыраазычылык. Менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазып, кызыктуу окуялар жазып кетсеңиздер, бизден дагы сонун белектер болот. Анда эмесе кийинки конок келип, сонун рецепт менен бөлүшүп көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.